Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum, rahmatullahu wa barakatuhu. Hormatly musulman bir tuğanım, bugün dagы sizler menen biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din nasihatlary tuuralı kelgen sahih hadislerden katarın toluktap ötöbüz. Bugün kıskaça toktolup ketүүчү temamız bul jaşırın şirk. Je bolboso kичинекей şirk dep atalgan riya tuuralı сүйлөшмөкчүбүз. Анын коркунучтуулугу, анын фитнасы жана анын зыяндуулугу тууралуу кеп козгомокчубуз. Ан Аби Саидин радиаллаху анху кала. Абу Саид андан Аллахтан разы болсун айтат. Хаража алейна Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам ва нахну нетазакару ал-Масих Дajjal. Biz Masih Dajjal tuuralı сүйлөшүп отурган кезибизде Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem bizge чыгып келди дагы факала айтты. Ала ухбируkum bima huwa akhwafu alaykum indi min al-Masih Dajjal. Men sizlerge Masih Dajjaldan dagı катуураак корккон нерсем жөнүндө кабар берейинби? Кала кулна бала. Абу Саид айтат. Biz ya Rasulullah айтыңыз дедик. Faqala ash-shirkul khafi. Бул жашыруун ширк деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты дейт. Анан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушул жашыруун ширктин сүрөттөрүн, анын көрүнүштөрүн баяндап, сөзүн улап, ан якум ар-рajulu yusalli ва yuzayyinu salatahu lima yara min nazari rajulin. Bir kişi туруп намаз окуйт, бирок ошол намазын ага көз салып жаткан адамдар үчүн намазын кооздоп окуйт. Namazın adamlar görsün üçün namazın koozdоп, хошу менен rükülörün, sajdaların tuuralап окуйт. Мына ушул риянын бир көрүнүштөрү деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге жашыруун ширкти мына ушинтип рия деп бизге сүрөттөп берди дейт. Эми урматтуу мусулман бир тууганым, бул хадиске кыскача токтолуп өтө турган болсок, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жана анын сахабалары ушундай жакшы адаттары бар эле, алар өз алдынча отуруп бири-бирине таалим үйрөтөт эле. Алар имандарын көтөрүп, кээде акырет тууралуу, кээде бул дүйнө иштери тууралуу ушинтип сүйлөшүп отурар эле. Мына ушул күндөрдүн бир күнүндө сахабалар Масих Дajjal тууралуу сүйлөшүп отурган кезде, Дajjalдын чыгуусу тууралуу, анын фитнасы тууралуу сүйлөшүп отурган кезде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аларга чыгып келди дагы, мен силерге ошол Дajjalдан дагы катуураак корккон нерсе жөнүндө кабар берейинби дейт. Эми урматтуу мусулман тууганым, биз Dajjal тууралуу кыскача айта турган болсок, Dajjal бул Аллах Таала адам баласына өтө катуу фитна кылып берген бир сыноолордун бири болуп эсептелинет. Адам баласынын тарыхында болуп көрбөгөндөй эң чоң фитнага бул Масих Dajjalдын фитнасы болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул тууралуу бизге эскертип өткөн. Ма байна халqi Адам ila qiyam saati халqul akbar bil Masih Dajjal. Адам алейхиссалам жаралгандан баштап кыямат күнүнө чейин Масих Dajjalдын дагы фитнасынан өткөн катуураак фитна болбойт деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Мына ушул себептен кандай гана пайгамбар келбесин, алар өз коомуна ушул Масих Dajjalдын чыгуусу тууралуу, Dajjalдын фитнасы тууралуу алар өз коомуна эскерип өткөн. Булардын арасынан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дагы өз коомуна катуураак эскерген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларына ушундай дейт: мен силерге Dajjalдын фитнасы тууралуу эскертемин. Кандай пайгамбар келбесин, ал өз коомуна анын фитнасы тууралуу эскерткен дейт. Бирок мен башка пайгамбарлар айтпаган дагы бир сыпат айтам, албетте ал Dajjalдын бир көзү сокур болот дейт. Башка бир риваяттарда айнын тофия дейт, ошол жанагы коргоп калган жүзүм сыяктуу болуп, анын бир көзү ушундай жок болот деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Dajjal тууралуу айтат. Эми Dajjal чыккан кезде бул Dajjal жер бетинде 40 күн болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям анын биринчи күнү бул бир жылга тетек болот деген. Ал эми экинчи күнү бир айга тетек болот деген. Ал эми үчүнчү күнү болсо бир жумага тетек болот деген. Мына ушундай Масих Dajjal чыккан кезде аябай катуу фитна болот, адамдар азырылып кетет.
Масихи чыккан кезде ал өзүн Кудаймын дейт. Аллах Таала мына ушундай сыпаттарды берип койгон, адам пенделер үчүн аны сыноо иретинде. Ушундай асманды жамгыр жаа десе жамгыр жаап калат. Жерден мөмөлөр чыксын, жемиштер чыксын десе ушундай жемиштер чыгып калат. Жер бетинде ушул жашылып жаткан кендердин баары чыксын десе кен байлыктардын баары жер бетине кадимгидей чыгып калат. Жана ошону эле дагы ал өлүктөрдү тирилтип, ушундай катуу бир фитна болот. Масихи Дажжал өзүн Кудаймын деп адамдарга не ушундай фитна болуп берет. Мына ошол кезде аны көптөгөн адамдар ээрчийт. Алардын ичинен Яхудтардан дагы ээрчийт. Яхудтардан Пайгамбар саллаллаху алейхи ошо 70 000 Яхуд анын аскери болот деген. Жана ошонун ичинен дагы не иман алсыз болгон, иманда бекем болбогондор, булар дагы ошолорго азырылып ээрчип кетет деген. Масихи Дажжал бул анын акырында Иса алейхиссалам асмандан түшүп, Масихи Дажжалды өлтүрүш менен бул Масихи Дажжалдын окуясы бүтөт. Бирок Масихи Дажжал бул Иса алейхиссалам түшкөнгө чейин жер бетин аябай көп бузукуларды кылат, аркында фитналарды таратат. Жана ошондой эле адамдар үчүн өтө бир оор, катуу бир фитна, сыноо күнү болуп келет. Бирок Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мен башка бир хадистерде мен силерге Масихи Дажжалдан коркпоймун дейт. Бирок азыр Масихи Дажжал чыга турган болсо, мен ага жетиштүүмүн деген. Бирок менин азыр силерден корккон нерсем бул ширкул хофи, жашыруун ширк деген, бул рия деген. Пайгамбар өз сөзүндө тафсирлеп, бул риядан мен силерден коркомун деген. Бул рия деген эмне дегенде, рия деген бул ибадатты Аллах Таала үчүн кылбаштык. Адамдардын ыраазычылыгын көздөп, бир дүйнө максаттарын көздөп аткарышты рия деп коет. Адамдар мени мактасын, адамдар мени уксун, адамдар мага көңүл бурсын деп ушинтип ибадаттарды эл көрсүн үчүн кылыштык. Мына ушул нерсени рия деп коет. Бул рия аябай коркунучтуу. Рия бул жасаган амалдын соопторун күйгүзүп жиберет. Рия кылыштык бул мунафыктардын сыпаты болуп эсептелинет. Эгерде инсан жасаган амалда рия, эл көрсүн, эл мактасын, эл уксун аралашып кала турган болсо, ал амал Аллахтын астында көтөрүлүп барбайт. Ал амал кабыл болбойт. Тескерисинче бул ал адам үчүн күнөө болот. Жасаган амалы батыл болот. Ошонун биргеликте эле инсан күнөөгө батат. Бул рия кылыштык чоң күнөөлөрдүн катарында. Ширкул асгор дейт. Кичинекей ширик мен кабайры зунуп чоң күнөөлөрдөн. Инсан бул рия кылуудан аябай сак болуш керек. Аллах Таала Кур'ан Каримде өтө катуу эскертет. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Kimde kim kıyamet gününde Rabbisine jolugуп, anın razıçılığına jolugууну kaalay turgan bolsa, anda al solih amallары жасасын, бирок ошол жасаган амалды эч кандай ширик кошпосун. Кичинекей ширик болсун, чоң ширик болсун, эч кандай рия, эл көрсүн, Аллахтан башка эч кимдин ошол жасаган амалына аралаштырбасын дейт. Демек, урматтуу мусулман тууганым, сиз кулчулук кылып жаткан кезде, ибадат кылып жаткан кезде, кулчулугуңузду Аллах Таалага кыласызбы же элдер үчүн кыласызбы? Эл көрсүн, эл макташ үчүн. Кулчулугуңуз эл үчүн болот абы, бир жаралган бир макулук үчүн болот абы, же Аллах Таала үчүн болот абы? Эгерде сиз чынында элдерди мактай издеп аткан болсоңуз, элден бир алкыш каалап аткан болсоңуз, анда сиз ибадаттан издебеңиз. Башка тараптан издеңиз. Башка бир дүйнө иштерден издеңиз. Эгерде ибадаттан издей турган болсоңуз, анда сиз чоң күнөөкөр болосуз. Ал кылган ибадатыңызга дагы сооп албайсыз. Сиз Аллах Тааланын кулу эмес, ошол жаралган махлуктардын кулу болуп каласыз. Эми Масихи Дажжалдын фитнасында ушундай катуу болот. Неге Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мен Масихи Дажжалдан коркпойм, бирок ширикке хофи, риядан коркомду айтып атат? Анткени экөө тең фитна. Жүрөгүндө ихлас жок адам Масихи Дажжал чыгыректен алдын эле адамдардын фитнасына, адамдардын мактоосуна, дүйнөнүн азырыктарына азырылып аткан болсо, Масихи Дажжал чыккан кезде ал аввал биринчилерден болууга азырылып ээрчип кетет. Динин жөн эле сатып кетет. Динин ушул бир арзубаган нерсеге алмаштырып кетет. Масихи Дажжал чыккан кезде адамдар аябай ушундай кургакчылык болуп, жокчулук болот. Масихи Дажжалга ээрчигендерге Масихи Дажжал аларга жамгыр жаадырып, алардын малдары ушундай жеринде толо болуп, көчтөрү толуп келет дейт.
Ал эми ага жооп бербегендер ошо аларга жамгыр да жаабай, жерден нөмөлөр да чыкпай, алар какырап, жакырлыктан аябай кыйналышат дейт. Мына ушуга карабастан жүрөктө ихластары менен Масих Дажжалга азыр кылбагандар алар үчүн бейиш жыргалчылык болот деген. Ал эми Масих Дажжалга аралашып кеткендер, булар өзүнүн роббисин сатып, ошону Кудай деп ишип кеткендер, буларга Алла Таала катуу азап болот деген. Эми урматтуу мусулман тууган, бул риядагы бул фитна, чоң фитна болуп эсептелинет. Мындан инсан аябай сактаныш керек, сак болуш керек. Ошон үчүн сахабалардын дагы эң көп күрөшкөн нерсеси алардын жүрөктөгү ниеттери болгон. Биз ушул ниеттерибизди оңдоп чарчадык деген. Кандай иш кылсак да ниеттерибизди оңдоп биз чарчадык деген. Ошон үчүн алар ошо рия болуп калбасын деп берген садакаларын жашырын бергенди жакшы көргөн. Окуган намаздарын жашырын окуганды жакшы көргөн. Кылган зикирлерин бирөөгө жардам бере турган болсо дагы жашырын жардам бергенди жакшы көргөн. Кандай бир иш болбосун, ошол нерсени сыр жашырын аткарганды жакшы көргөн. Элдер укпайт, элдер билбесин деп аткарганды жакшы көргөн. Муну ошол биздин мурунку сахабалардын, салаф солихиндердин өмүр баяндарын кээ-бирлерине карап көрө турган болсок, Али ибн Хусейн ал ошол түндөсү өзүнүн кабын белине артып алып, ичине нан салып, түнү менен ошол айылды кыдырып, ошол айылдын кедейлерине, бечараларына садака берип чыкчу дейт. Андайын айтчу, албетте жашырын садака бул Аллах Тааланын ачуусун өчүрөт деп айтчу дейт. Жана ошондой эле дагы Шайба ибн Амама деген бул адамдар ушундай бир бакыл, өтө сараң адам деп эсептечү дейт. Бирок ал киши дүйнөдөн кайтыш болгондон кийин ал ошол Мадинанын 100 муктаж үйүнө тамактанып жүрчү экен деп салаф солихиндер ушундай риваяттар айтып берет. Жана ушундай алардын кылган дуалары дагы жашырын болгон. Жашырын ибадат кылганды жакшы көрүшкөн. Албетте ушундай жашырын ибадаттарды кылыштык, ушул нерсеге күрөшүштүк, бул инсанды риядан тазалайт. Жүрөккө ихластуулук алып келет. Аллахтан ыраазычылыгын алып келет. Биз ар дайым ошондой ихластуулукка тырышып аракет кылышыбыз керек. Анын жолун үйрөнүшүбүз керек. Биринчи ихласка бара турган жолдун бири бул амалдарды жашырын аткарганга аракетин көрүш керек. Канчалык чоң иш кылган болсоңуз дагы ошонун жашырылып, бир гана сиз менен Роббунун ортосунда калганды жакшы көрүшүңүз керек. Ошол нерсеге аракет кылышыбыз керек. Андан кийин дагы биз бул риянын кичинекей ширк деп аталган риянын зыяндуулугун билишибиз керек. Албетте Аллах Таала айтат, ким бир амал жасай турган болсо, ошол амалга менден дагы башка бирөө шерик кошуп кое турган болсо, мен анын ал жасаган амалына муктаж эмесмин. Ошо мага кимге шерик кошкон болсо, мен ошого таштап коем, ошондон бар соон алып Аллах Таала таштап коем ошонусуна дейт. Урматтуу мусулман тууганым, биз риядан сак болгону, мунун фитнасы аябай катуу. Жана ошондой эле дагы биз риянын коркунучтуулугун, анын зыяндарын окуйлу. Жана ошондой эле илим алалы. Илим менен биздин жүрөгүбүз тазарат. Илим менен биздин күнөөлөрүбүз төгүлөт. Жок дегенде биз күнүнө бир аят болсо дагы жаттап, бир аят болсо дагы анын маанисин үйрөнүп, бир хадис болсо дагы анын маанисин түшүнүп, ошол нерсеге амал кылганга аракет кылайлы. Жана ошондой дагы риядан кутулуу жолдорунун бири бул динге бекем болуштук. 5 убакыт намазга бекем болуштук. Анын сүннөттөрүнө дагы бекем болуштук. Духа намазы болсун, же тахажжуд намазы болсун, же дагы башка намаздар болсун бекем болуштук. Жана жашырын садакаларды берип туруштук. Жана жашырын башка бирөөлөргө жардам берип туруштук. Албетте ибадатты кылып туруп, аны жашырып коюштук дагы бул сабырдуулукка муктаж. Сабырдуу адам гана, жүрөгүндө бир Аллах Таалага болгон сүйүү болгон, пайгамбарга болгон сүйүү болгон адам гана кылган амалын жашыра алат. Ал эми жүрөгүндө текебердик болгон, жүрөгүндө мемисүнү болгон адам кылган амалын жашыра албайт. Жалаң элдерден гана мактоо күтөт. Элдер мактаса ошол нерсеге ыраазы болот, элдер мактабаса ошол нерсеге наразы болот. Кадимкидей ошол жаралган адамдардын кулу болуп калган. Аллах Таала баарыбызды мына ушундай рия кылып коюудан алыс кылсын. Аллах Таала баарыбызды ихластуу пенделердин катарына косsun. Субханака Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.